иттердин көзөмөлүнөн чыккандан кийин сканерден эгер бир нерсе байкалып калса, hello chef, кабинанын ичин текшерет, бүт жак текшерет. Bonjour monsieur. Bonjour monsieur. Анткени ТТП болуп кетүү коркунучу жогору. Бул видео менен Brexitчүгө кандай ташылат, бардык процесстер кандай, кайсыл кадамдардан басып өтөрүбүздү азыр өзүмдүн мисалымда көрсөтүп беремин. Эки жол бар. Бул кеме аркылуу жана темир жол аркылуу деңиз астынан. Бул ирет мен азыр кеме аркылуу өтөмүн. Франциянын Калейс шаарындагы порт. Бул жак сиздин фирмаңыз негизи инструкция берет, ушул аймактан такыр токтобош керек. Бул аймакта мыйзамсыз жүргөн мигранттар абдан көп, көрдүңүздөр, тосмолор дагы мындай зымтор менен болуп турат. Жана негизи эле ушул Калей шаарына жакындап келатканда радиус 150-200 чакырым калганда такыр токтобош керек. Порттун жолунда көрдүңүздөрбү, адашпаш үчүн сиздер кайсыл кеме менен сүзөсүздөр? Ошолордун асфальттан мынакей жазылып турат. Мынакей меники PNO, мынакей PNO, Irish Ferries, DFDS, бул эки тилке экен. Мен азыр өзүмдүн тилкемде баратам. Өзүңүздүн тилкеңизди ээрчип келе бересиз. Андан кийин мынакей бул эң эле биринчи кадам, бул жерде сизди каттоо регистрационный деп коет, мынакей ошол жактагылар сизди тосуп алат. Бул жерге келгенде мен азыр бул тизмек кылып чыгарып коёмун, кандай документтер керектелин. Биздин кезегибиз келди. Азыр бул жака документтерибизди сканерлейбиз. Моторду өчүрүш керек, талап кылат. Бул жактан өтүп чыккан соң эле мынакей тушта турган бул француздардын чек арасы, бажы көзөмөлдүү аймагы. Бул жака паспортуңузду жана ошол өлкөнүн ID картасыны, кайсыл сиздин фирма, кайсы литовскийби, польскийби, француздардын чек арасы. Bonjour monsieur. Печаттар басылгандан кийин мынакей могу адам сиздерди тосуп алат. Бул жакта секи уже көзөмөл аймагы башталды. Бул жактан азыр эгер бул жак башка фуралар менен толуп калган болсо, сизди бул тилке менен кетип салат. Кетпеген толук элек болсо, анда бул жака күтүп турасыз. Азыр тигилерде итти көрдүңүздөрбү? Ошол ит келип муну машинаны айланып жыттап текшерет. Мигранттарга же кандайдыр бир ошол тыюу салынган заттарды иттери жыттап текшерет. Иттери башталдыбы? Жана бир нерсени көрсөтпөй кеттимин. Мына ушундай каттоодон өткөндөн кийин баракчылар берет. Бул 27 апрель бүгүнкү күн 12:50 биздин кемебиз чыгат. Ичинде бир жүргүнчү, бир эле айдоочу, мен эле дегенде. Андан кийин кичинекей тикет болот. Бул 10:23 дегенде өзүбүздүн тилкебизге турабыз. Өткөндөн кийин ошол жактан өзү кемеге отуруп кетебиз. Текшерип бүттү. Азыр эми иттердин көзөмөлүнөн чыккандан кийин бул жакта биз сканерден өтөбүз. Мынакей көрдүңүздөрбү? 10 чакырым менен айдаш керек, акырын өтүш керек, дистанцияны кармап. Биринчи сканер. Же тепловизорбу, сканерби экөөнүн бирөөсү да. Могу стенаны көрдүңүздөр да. Ушул менен ар жакта өзүнүн экөө чагылышканда, сортуна өткөндө ичинде эмне бар экенин көрсөтүп бере берген сыяктуу. Сканерден эгер бир нерсе байкалып калса, анда могу бутиктен сизге желек менен контролго жөнөтөт. Мына колу менен көрсөтүп контрол дейт. Эч нерсе болбосо, анда өтүп кете бересиздер. Өткөндөн кийин эле мондай кызыл жанып турат да. Бул жака эң биринчи келгенде мени чакыратабы, кызыл жанып турган деп түшүнүп алсаңар мүмкүн. Бул кызыл дайыма эле жанып тура берет. Аны карабай өтүп кете бересиздер. Тиги жактан өзү офицер айтмайынча контролго кир деп. Азыр бизди чакырган жок, ошондуктан кете беребиз. Азыр эми кийинки аймак бул британдыктардын бажы көзөмөл аймагы. Могу жерде француздардын көзөмөл аймагы болот. Бул жактан да рандомно случайно текшерген учурлар болот. Сизди токтотуп калып. Бүгүн жакшы, машиналар аз экен. Паспорт менен британдыктарга келебиз. Hello chef, how are you today? Yeah, it's almost full. Nearly. Британдыктардын көзөмөл аймагынан өттүк. Мына печаттарды бастыргандан кийин могу жакта эгер шексиз күмөн санаса, могу машинанын артында көзөмөл аймагы бар.
тиги мына навестердин ичине киргизип алып, мына кезекте турат. Киргизип, ал жактан физически текшерет. Кабинанын ичин текшерет, бүт жак текшерет. Могу машина сонуки экен, Оке. Азыр бизден эчтеке күмөн санаган жок, ошон үчүн өтүп кете беребиз. Андан кийин көпүрөдө көрүңүздөр, номерлер кат жазылып турат, адашпайсыздар. Өзүңүздөрдүкүн эстеп каласыздар. 10-23 меники. Демек, бул оң жакка буруп, ушул жактан азыр өзүмдүн тилкемди издеймин. Тигине. Мынакей могул жерде экен. Катары менен өзүнүн эмеси турат да. Келесиздер. Жерде жазылуу болот, тиги үстүндө да жазылуу болот. 10-23, 10-23. Биринчилерден болуп турат экенбиз, жакшы. Уже кемелер көрүнө баштады. Бул аз DFTS окшойт, жана Pando экен. Piano, онуки 10-23. Келип токтойбуз. Анан өзүбүздүн саатыбызды күтөбүз. Bonjour, monsieur. Au revoir, monsieur. Да, макул. Убактыбыз келди. Азыр астына түштейт. Экиге бөлүнөт. Асты десе бул 3-чү этаж болот. Үстү десе 5-чи болот. Пневмо жаздыкчаларды көтөрүп алыңыздар. Анткени бул жака кирип атканда жанакы жиркегичтин буттары тийип калышы мүмкүн да. Эми жиркегичиңизде да көз каранды, меники азыр когер болгон үчүн бир аз жабыс болот да, ошол тийип калышы ыктымалдуулугу бар. Андай же болбосо эле мындай коопсуздук үчүн бир аз көтөрүп алганыңыздар жакшы. Пневмо жаздыкчаны азыр мен сиздерге сүйлөп атып өзүмдүкүн көтөрбөй калыптырмын. Киргенде өздөрү тиякта көрсөтүүлөр болот. Ичинде ушундай жардамчылар болот, ал жака бул жака деп көрсөтөт. Азыр меники 3-чү киргенде сол жак болду. Ушуну жаттап каласыздар да. 3-чү сол жак, анан тилкени жаттап каласыздар. Меники 1-2-3-чү тилке болду. Кийин оң тапканга оңой болот. Кийин жашыл тепкич кирет. The beef one, please. Yeah. Merhaba, it's chips, please. Thank you. How are you, bro? Voucher. Довер шаарына келдик. Англия. Кеме аркылуу келсеңиздер ушул Довер шаары күтүп алат. Темир жол менен келсеңиздер, анда Folkestone деген шаар бар, мындан ары 30 чакырым алыскы, ошол жака келип түшөсүздөр. Азыр бул Довер кемебиз токтоп атат. Кемелерден чыгабыз. Келген кемебиз мынакей DFTS болду. Кетип аткандар бул жака турат. Порттон чыгып атканда жол экиге бөлүнөт. A20 анан M20 болот. Сол жагы M20, оң жагы A20 болот. Мен азыр M20 менен жүргөн үчүн сол жака кирдим. Мына могул жерде дагы бир көзөмөл аймак бар. Бул британдыктардыкы. Ушул жерден дагы сизди мындай моголар чакырат да, могул кийинки сары эшик турбайбы, ушунун ичи рентген. Ушул жака булар дагы рандомдо текшерет, киргизип бул жактан рентгенге салат. Довер шаарынын ичи деңиз бойлогон ушундай кооз шаар. Күн ысык болгондо жайында могул жака келип сууга түшүп кетсеңиздер да болот. Пляж бар бул жерде.
40 деген белгини көрдүңүздөр да, бул деген 40 километр эмес, бул деген 40 эме менен, майл менен. Жол эрежеси тескери. Бул эми ортодо мындай тосмо турат да, бул жерден байкалбайт. Тосмосу бар болсо, тосмосу жок жерден националка жолдордон абайлаш керек, анан айлампа жолдордон башкачараак, бир аз башкача болот, ошондо абайлаш керек. Мисалга бул кичинекей айлампа жолдор, булар биздикилер менен айырмасы жок. Булардыкы айлампа жол дегенде айланма эмес, мындай бир аз сүйрүүрөөк башкачараак жолдор да бар, Англиянын орто тарап жактарында. Мына ошол жактары бир аз башкача болот. Мен айлампа жол бир аз кыйын дегенде мына ошону айткым келди да. Ошондуктан чоңураак айлампа жолго киргенде абайлайсыздар, анткени ДТП болуп кетүү коркунучу жогору. Мен өзүм биринчи күнү киргенде эле ошол айлампа жолдон бир машинаны илип кеткенмин. Мен ойлогом да, бул мен кылдым окшойт, бир нерсе түшүнбөй калдым окшойт деп. Бирок кийин аркы экинчи айдоочу күнөөлүү болчу экен, жаш эле кыз болчу экен. Ошол мен астыма чыга койгон. Ошол видеосунда бул жака азыр тиркеп коем, ошону да көрсөңүздөр болот. Азыр эле айланма жолдон моундай окуя болуп кетти. Бул машина чыгып берди, астыма чык. Бир аз коркуп калыптыр. Чыкпай калыптыр. Азыр полицияны күтүп атабыз. Полиция келсин. 5 мүнөткө жетпей эме келди. Тез жардам. Бир сыйра YouTube'дан карап коюңуздар. Кантип өтөбүз ошол айлампа жолдорду. Азыр бул жерге мен орусча жазсаңыздар чыкпай калышы мүмкүн. Бул жерге азыр мен англисче аталышын жазып коемун. Ушинтип издесеңиздер, YouTube'дан видеолор чыгат, мисал видеолордан, ошол жактан көрүп, мындай түшүнүк алып алсаңыздар болот. Англиянын өзгөчөлүктөрү жөнүндө сөз кылсак, жол эрежесин айттым. Эми парковкаларды айтсам, бул жакта бекер парковка бул жакта жок. Анан Германия сыяктуу 15 чакырым, 20 чакырым аралыкта жакын эмес. Бул жакта 50 чакырым, же андан бир аз көбүрөөк, азыраак ушундай аралыкта болот. Ал жакта эле бир 2 саат, 3 саат, 1 саат жазылуу болот кирип атканда. Ошол аралыкта эле бекер, андан кийин төлөш керек болот. Кармашкалар, промзоналар бекер, бирок ал жактар кооптуу. Түндөсү турсаңыз бир жакшыраак жерди тандап турат, анткени бул Англиядагы Франциядан кем калбай дизелиңизди соруп кетет түнү бою. Мындай туура эмесеге туруп калсаңыз, анан товарыңызды деле прицебиңизге, чиркегичиңизге кол салып уруулар келип уурдап кетиши мүмкүн. Ошондуктан бул жагын абайлайсыз. Ар кайсы фирма ар кандай, ошондо сынап паркинг деп коет. Мына ошол жактарга жөнөтсө жакшы. Бул Folkestone шаары, мына бир аз ары жакта темир жол бекети бар. Ошол жактан чыгасыздар эгер темир жол менен келсеңиздер.